Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова каза болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова каза болду. Бул тууралуу кинематография департаментинин сайтына жарыяланды. Маалымат Сейдахматованын келини Асель Чоткураевага таянып жазылган. Ага ылайык актриса катуу оорудан 16 февралда саат 3:00 чамасында каза болгон. Голос медиа каналы Жамал Сейдахматованын дүйнөдөн кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Атасынын 5-аялынын тун баласы Жамал Сейдахматова 1939-жылы 21 сентябрда көлдүн көңгөйүндөгү Темир айылында туулуп өскөн. Атасы көп убакыт бала жытын эскей албай жүрүп, 5-жубайынан Жамалды көргөн экен. Апасы Ажар Каракол театрында актриса болуп иштеген. Ата-энесинин жалгыз баласы болгондуктан абдан эрке өскөн. Өзүнүн эркелигинин азабын кийин жакшы эле тарттым, бирок жакшы жери жашоодо эркин болот экенсиң деп айтканы бар. Чыгармачылык үчүн окуусун чаңган. Бала чагынан эле ыр бийге шыктуу болуп өсөт. Ата-энеси мыкты билим алсын деп Борборго жөнөткөн. Мектепти аяктагандан кийин атасынын тили менен Москвадагы жеңил өнөр жай институтуна тапшырат. Баары бир жүрөгүн уялаган максаты жанына жай бербей, акыры аталган институтту 2-курстан таштап Фрунзеге келип театрга баш баккан. Кыргыз драма театрында дээрлик 32 жыл эмгектенген. Чыгармачылыгы Абыскы тоолордо фильминде тартылуу менен башталган. Театр сахнасында агарып көгөрүп, ийгиликтерге жетишип, кыргыз элине таанылган. Сейдахматованын 60-70 жылдар ичинде театр сахнасындагы бирден-бир жетишкендиги англиялык улуу драматург Шекспирдин «Аз оого чалма» комедиясындагы Катаринанын образы деп айтылып жүрөт. Театр менен сахна Сейдахматова көбүнчө лирикалык, драмалык маанайдагы образдагы жаратуунун чебери катары мүнөздөлүп келет. Бирок ошол эле Катаринанын андан соң Үйлөнүү спектаклиндеги Агафья Тихонованын образдары анын комедиялык мүнөздөгү да мыкты актриса экенин айгинелейт. Кинодогу ишмердүүлүгү. Театрда иштей баштаган алгачкы эле мезгилден тартып, жаш актриса кыргыз кинолоруна да активдүү тартылып, тасма талаасындагы багындырган. Ак баранын көз жашында, Көк Турсундун, Абыскы тоолордо Зиягүлдүн, Тяншан кызы тасмасында Алтынайдын, Караш-карашта Хаджанын, Уланда Фатиманын, кече жакында эле Курманжан Даткада Курманжан Датканын ролдорун өтө жогорку деңгээлде аткарганын кино сүйүүчүлөр жакшы билет. Туңгуч театрын кантип негиздеген? Жамал Сейдахматованын чыгармачылык жаңылыкка чаңкоосу, умтулуусу 1989-жылы болочок Туңгуч театрынын түптөлүшүнө алып келген. Пикирлеш адистердин тобу менен кыр драмдын ичинде студия ачууга аракеттенип, алгач драматург Жеңишгүл Өзүбекованын «Апамдын махабаты», Казат Ахматов менен Жаныш Кулманбетовдун «Мунабия» драмаларынын режиссер Алмаз Сарылбековго койдурат. Театрдын ичинде дагы бир театрдын түзүлүшү ал кездеги жетекчиликке жаккан эмес. Сейдахматова санаа баштары менен театрдан чыгып кетет. Ошентип 1990-жылы декабрь айында Кыргызстан театр ишмерлер союзунун имаратынын залында Кыргызстандагы эң алгачкы жеке менчик театр Туңгуч театрынын расмий ачылышы өтөт. Актрисалык билими жок актриса. Сейдахматова ушул убакка чейин актрисалык боюнча атайын билим алган эмес. Бул тууралуу өзүнүн «Мени артисттик билимим жок» деп эч ким бөлгөн жок. Азыркыга чейин билим албай калдым деп өкүнбөйм. Ролго жетпей калган күндөрүм болгон жок деп айтканы бар. Жаш кезинде созолонто ырдачу, кезинде концерттерге да ырдап катышкан. Казактардын Айгөлөк, кыргыздын Комузчу ырбарын аткарган. Обончу Экия Мукамбетовдун Сайрагүл, Айдайлы жашоо кемесин сыяктуу чыгармаларын ырдап чыгып, Сейдахматова убагында өз замандаштарына таланттуу ырчы катарында таанылган. Өзүнүн айтымында ырдаган соң сахнанын артына барып, муздак суу иче берип үнүн бузуп алганда, мурункудай шаңкылдап чыкпай калган. Аялдык турмушу.
22 жашында таланттуу артист Болот Шалтаевке турмушка чыккан. Экөөнүн уулу 7 жашка чыкканда жолдошу оорудан улам каза болуп калган. Экинчи турмушу Садырбек Назаров менен таанышканда ал шаардык кеңештин Жамал эже райондук кеңеште депутат болуп турган. Эл өкүлдөрү жолугуп, сүйлөшүп, ар кандай маселелерди талкууга алган убакта таанышып, баш кошушкан. Жамал эже жолдошун турмушта орой, бирок жүрөгү таза, чынчыл, принципке катуу турган адам экенин сыпаттайт. Ортоборунда Ажар аттуу кызы бар. Турмушта 3 нерсеге катуу сүйүнөт. Биринчиси уул кызы төрөлгөндө, экинчиси ширин неберелери төрөлгөндө, азыркы 6 небереси бар. Үчүнчүсү убагында бул ролду ойнобой калдым деп өкүнбөгөн учуру болбоптур. Жамал Сейдахматова кыргыз классик кинолорундағы өзүнүн жараткан ролдору менен түбөлүк жүрөгүбүздө сакталат. Театр, артисттер ошо адамдар деп. Мухтар Шахановдун бир жакшы айтымы бар да, баягы аял болуп сулуу болбо, от болуп жылуу болбогонго тете, ал эми аял болуп сулуу болбо, табигатка болгон чыкканчылык деп. Сиз ушундай бир тажрыйбалуу актриса катары аялдын сулуулугун эмнеден көрөсүз дагы, өзүңүздүн сулуулугуңузду сактоого кандай кам көрөсүз? Сулуу аял, чыныгы сулуу аял мээримдүү болот, назик болот. Жүрөгүнөн кандайдыр бир боорукерлик көзүнөн көрүнүп туруш керек да. Сулуу болуп анан кийин жылаандай муздак болсоң, Кудай ошондон сактасын. Ажыдардай сахнада да ошол көрүнүп калат. Сахнага чыкканда эле кээде канчалык сулуу болсо дагы өңү жезгемпирдей көрүнөт да. Кээде мындай эле бою жапыз, кичинекей бүрүшкөн актриса же актер сахнага чыкса, көзүңө ушундай жакшынакай көрүнөт. Жумадылов деген биздин артист сулуу эмес болчу, бети тегерек балчайган. Сахнага чыкканда тим эле бир ушундукту алып адамдын образын түздү да. Ошондуктан сулуулук, чыныгы сулуулук, боорукер, мээримдүү болуш керек, назик болуш керек, өзгөчө аял киши. Кайсы ролду аткарбай калдым деп ойлойсуз? Айтпайм антип. Айтсам бул кесир болор эле. Бул эмне кылганың бостон? Өмүр бою жакшылык көрбөгөн мен шордунун башына ушинтип каргашаны үйө бересиңерби? Мынча болду. Менин да жанымды тынчытып кет. Көбүнчө оң каармандардын ролун ойнодум. Терстерди мындай бизде характерни деп коет. Ошондойлордон деле ойнодум. Көп ойнодум. Анан кийин баягы адам тойбойт да. Артисттер деле биз деле тойбой, муну ойносок дей беребиз. Бирок эми топу кылыш керек. Мен ошол жашка келдим, ошо топу кылгым келет да. Эч качан муну ойнобой калдым деп айткым келбейт.